Ошто апрель-июнь окуяларынан жабыркагандар үчүн үй бөлүп берүү максатында жыйын өткөзүлдү. Жыйында Кыргыз Республикасынын премьер-министри Тайырбек Сарпашев жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. ГРС 2010 менен 2013 жылдын ортосунда тизмедеги адамдар атайын өзүнүн трактор алыш үчүн өзүнүн үйлөрүн сатып жиберген жокпу, же укук кылган жокпу. Ошонун баардыгын ГРСтин борбордук ГРСтен тапшырма берген. 2001 майдан 2010 баштап бүгүнгө чейин 2013 сентябрга чейин ушул укук болгон жокпу. Ошол боюнча ГРСке тапшырма берген протокол боюнча жана ошондой эле Министерство здравоохранения дагы 2010 жылдагы Сергейге түшкөн Ош областы, Жалал Абад жана Баткен областында келип түшкөн жаракаттардын данныйларын баардыгын биз запрос кылдык. Жыйын учурунда 3 жыл аралыгында үй алууга аракет жасап, бирок ала албай жаткан жашоочулар жыйындар залына кирүүгө аракет жасашты. Сыртта турган июнь окуяларында жабыркагандары Ош шейиттери коомдук бирикмесинин төрайымы апрель-июнь окуяларында жабыркагандар үчүн үй бөлүп берүү иштеринде бир катар адилетсиздиктерге жол коюлган деп эсептейт. Июнь окуясында жабыр тарткандар калып калып тааныш билиш маселелери көбөйүп кетти. Ошол боюнча биз жогорку кеңешке, президентке, өкмөткө кат жөндөгөнбүз. Ошоларды бир сыйра мыйзам чегинде карап, тиешелүү адамдар алсын. Анан кийин өкмөт өзү каалагандай чечсин деп. Буну биринчи жолу февраль айында барып эметкенбиз, кат жөндөгөнбүз. Андан кийин 2-3 жолу кат жөндөгөндөн кийин анан келди. 2 коом ошондой сунуш киргизгенбиз. Кат жөндөгөндөн кийин келишти. Келип текшеришип, бирок ошол текшерүүдө дагы бизди катыштырган жок. Жыйында жабыркаган жергиликтүү элдин көйгөйү каралып, аларга үй бөлүп берүү боюнча токтом кабыл алынды. Комиссия талкууга алып, жабыркагандардын турмуш шарттарына жараша, тактап айтканда, үй бүлө куралектер үчүн 1 бөлмө, ал эми үй бүлөлүүлөр үчүн 2 бөлмөдөн үй бөлүп берүү маселесин карашты. Уул Канзулу кызы Надыр Боронбаев, Ынтымак. Кара Суу райондук социалдык фондунун башчысы Райымберди Жакупов кол алдындагы 7 кызматкерди айына 2000 сомдон дойлап берүүгө мажбурлап келет. Мындай пикирин башкармалыктын пенсия чектөө бөлүмүнүн башчысы Чолпон Кенжебаева Ош шаарында маалымат жыйында билдирди. Ал адистер кантет, кирет, мага киришет. Чолпон бизди мынтип заставлять этип атат, тигинтип атат, мынтип атат деп ыйлашат. Анан кийин беттерине айта алышпайт, коркушат алар. Мен айтам, эмне себептен силер айта албайсыңар десе, бул жетекчи баарын коркутуп келе жатат. Ал даже ультиматум коюптур. Сиздерден 1 тааныш болсо, менде 1000 тааныш бар. Керек болсо мен доля берип жүрөм, ар бир мына жогорку кеңештеги депутаттарга доля берип жүрөм, председательге доля берип жүрөм. Жада калса ошол мен ойлойм, биздин социалдык фонддун ичинде мына айтып калышат го органдар, ОПГ деп. Именно ОПГ биздин мекеменин ичинде ОПГ бар биздечи. Мында келген кызматкерлердин айтымында социалдык фонддун башчысы эмгек кодексин бузуп, кызматкерлерине оорой мамиле жасайт. Мындан сырткары жумуш ордунан пайдаланып, күнөөсүз кызматкерлерин ордунан бошотконун айтышат. Аны жумуштан айдап отурат. Мисалы, сөзүм далил болсун үчүн азыркы күндө менин пенсия төлөө бөлүмүндө 32 жыл иштеген Ахмедова Махбарат деген эжени 32 жыл иштеген стажы менен анын өмүрүн сосконко арнаган аялды ошо болбогон өзүнө кичине кайым айтып койгон сөзүнүн негизинде эле жумуштан айдап салды. Мажбурлаган, анда арыз жаздырганга. Отпускасын берген эмес, Ахмедова Махбарат дегенде. Ал 32 жыл иштеген, пенсияга 1 жыл калганда. Анын артынан муну бөлүм башчы катары мен киргенмин. Бөлүмдөгү адистер кирген, биз кечирим сурап. Жок, ал кечирбей койду. Ал өзүнүн принцибине туруп, аны жумуштан айдады. Жетекчинин оройлугунан жадаган кызматкерлер жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да кайрылышкан. Анын негизинде атайын комиссияда түзүлгөн. Ричард этип кетип, бүгүнкү күнү акимибиздин акимдин түзгөн комиссиясынын жыйынтыгы берилип, ал жерде ошо акимдин жыйынтыгында айтылат, ошо действительно ошо кылган мамилелери, өзүнүн сотрудниктерди өз каалагандай алмаштырганы, уволить эткени, ошо кылган оройлугу, тем более ушунчулук ушул ситуацияга жеткизип койгондугу үчүн, негизи ушул эле үчүн моралдык укугу жок. Ушул боюнча иштен кетүүсүн же иштен алышын сунуштайт деп биздин төрагабызга аким өзүнүн сунушун берген.
комиссиянын жыйынтыгын чыгарып, ошол эле тараптан экинчи түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгын биз бүгүнкү күнгө чейин колубузга ала албай турабыз. Жетекчибиз менен дагы эле баягы тирешүү жүрүп атат. Маалымат жыйынынын катышуучулары тиешелүү жетекчилерге Райымбек Жакыповду ээлеген кызматынан бошотуу талабын кое тургандыгын билдиришти. 45 кызматкерлери бар бул жамаат учурда экиге бөлүнүп калган. Маалымат жыйынынын экинчи бөлүгүндө Далмана ушул мекеме кызматкерлеринин экинчи тарабы келишти. Алар жогорудагы кызматкерлердин даттангандыктарын четке кагышат. Жакып Райымбек Ташевич социалдык фонд бөлүмүн башкаргандан бери биздин коллективде ынтымактуулук, ишкердүүлүк жакшы эле өнүккөн болчу кечеги окуяга чейин. Бул мезгилдин ичинде социалдык фонддун жалпы жамаатына иштеген иштери үчүн шарттын бардыгын түзүп берген. Мындайча айтканда, ошол жалпы имаратты капиталдык ремонттон өткөрүп, бардык орт техникаларды менен камсыз кылып, кызматчылардын иштөө шарттарын жакшыртып берген. Ошондой эле ошол бардык жамаатка өзүнүн кызмат абалына карабай жакшы мамиледе жүргөн. Ким үй бүлө шартына карап, бардына карап мамиле кылып жүргөн. Ошондой эле ар бир жылы дем алуу мезгилдеринде жалпы коллективде Ысык-Көл, Сарычелек, Асланбап, Карагой деген жерлердин бардыгын алып барып жамааттык түрдө дем алдырып, ушул аракет кылып ушундай кылып жүргөн. Булар кесиптештерин коррупциялык иштерин ачыкка чыгаргандыгынан ушундай жолдорго барып жатат дешет. Бүт биздин сотрудниктерибизге, бардык сотрудниктерибизге жумуш ордуларын өз жагдайына коюп, бардыгын жасап берди. Уюштуруп, бардыгын уюштуруу жактары ишти алып барганы туура любой жетекчи талапты коет. Любой жетекчи. Биздин жетекчибиз талапты жакшы коюп, анча-мынча азыркы мына ушул чыр-чатактын чыккан себеби да бул бардыгы коррупциялык схемаларды ачканына байланыштуу болуп атат. Ушул убакка чейин мына жакында ушул уруштун чыр-чатактын чыкканын сиздер да маалымат аласыздар. Мына бизде да ушул маалыматтар беребиз азыр сиздерге. Бул чыр-чатактын чыккан биринчи себеби коррупциялык схеманы ачкандыгынан келип чыгып атат. Буну мен эмне айтмакчымын? Мына жакында биздин пенсионерлердин 233 000 сомдук пенсионерлерге бүт бул перетоплата болуп төлөнүп, ушунун ачкандыгына байланыштуу биздин жетекчиликтин арыз муң чыр-чатак чыгып атат. Буга чейин Кара Суу районунун социалдык фондунун жетекчисинин ишин текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлүп, жыйынтык чыгарышкан. Алар жетекчи Райымберди Жакыповдун ишине негативдүү корунду беришкен. Бирок ал буга чейин биздин каналга текшерүүдө эч кандай мыйзамсыз иштер аныкталбаганын, анын кызматтык ордун башка бирөөгө алып берүү максатында Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Султанов киришип жатат деген жообун берген. Зиннат Турдубекова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Ош шаарында жайгашкан Улуупка коомдук фондунун алдында түзүлгөн социалдык колдоо борборунун демилгеси менен угуу мүмкүнчүлүгү начар балдарга жардам берүү иштери башталды. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жардам берүүнү европалык адистердин катарында Андреас Вендель да бар. Анын негизги кесиби тил окутуу, сүйлөө, угуу мүмкүнчүлүгүнөн чектелген балдарга тил үйрөтүү максатында бир нече жылдардан бери ыктыярчы кеңешчи катары иш алып барат. Ал өз достору менен бирге социалдык колдоо борборунун сунушуна өз шаарындагы жашоочу мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштей баштады. Биз азыр текшерүү баскычын өткөрдөбүз. Баланын кайсы кулагында кемчиликтер бар, оң жагындабы же сол тарабындабы жана бул көйгөй канчалык даражада. Биз бир кызды текшерип көрдүк. Бизге аны таптакыр укпайт дешкен. Бирок текшерүүнүн натыйжасында анын кулактары угууга болот. Биз азыр ал кыздын кулагына атайын аппарат орноттук. Ал аппарат эң төмөнкү добуштарды тактап айтканда үндөрдү да байланыштырып бере алат. Албетте жасала турган иштер муну менен чектелбейт. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды угуу жөндөмдүүлүгүнө же сүйлөтүүчү бакытына жетишүүгө аракет кылабыз.
Социалдык колдоо борборунун жетекчисинин айтымында Европа мамлекеттери сунушталган адистердин көзөмөлүнөн өтүүнү каалаган ата-энелер балдарын алып шаардын ар кайсы аймактарынан келишүүдө. Келерки жумада социалдык колдоо борборунун имаратында Америка Кошмо Штаттарынын дарыгерлери келиши күтүлүүдө. Эгер каалоочулар дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүүгө муктаж болсо, келип катышса болот. Бардык кызматтар акысыз дейт борбордун директору Тахир Сабиров. Бир дүйнө укуктук фонду 2012-жылдын март айынан тарта Жалал Абад жана Ош облусунун сот системаларына анализ жүргүзүшкөн. Алардын айтымында Кыргыз Республикасынын мыйзамындагы 30-статья толугу менен аткарылбай жатат. Андан кийин мынау санкция берүү, үйгө кирүү, тинтүү, машинаны тинтүү, бүт бардык недвижимый ошо объекттерди тинтүү ошо өтүп атат. Өткөндөн кийин анан соттор санкциялар берип атат. Эми биз ишканада мына укуктук правозащитный движениеде эми общественный приемныйбыз бар. Элдер келип ошол проблемалар жөнүндө көп кайрылды. Сот аларга санкция берип атат, санкциялап атат. Мейли кирип аны текшерип чыккыла деп. Анан санкциялап киргенде кийин ошол жерден кээ бирлердин ар нерсе табылып атат, анан кылмыш жоопкерчиликке наркы адамдар тартылып атат. Бир дүйнө укуктук фондунун кызматкерлеринин айтымында Ош облусунун аймагында 10, ал эми Жалал Абад облусунда 3 сот системасынан туура эмес токтомдор чыкканын белгилешет. Анын негизинде жакынкы күндөрү мыйзам кодексиндеги 30-статьяны талкуулоо үчүн атайын жыйын өткөрүүнү пландашууда. Германиянын Гамбург шаарындагы Гельмут Шмидт университетинин студенттери Орто Азия өлкөлөрү менен таанышып чыгышты. Алар буга чейин Тажикстанда болушуп, жакында Ош шаарына да келишти. Студенттердин арасында Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстандык жаштар да бар. Алар бул мамлекеттердеги саясий экономикалык абал, өнүгүү стратегиялары менен таанышууда. Ошондой эле алардын Орто Азия өлкөлөрүн кыдыруу максаттары, улуттар маселелери менен да таанышуу. Студенттер ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясында да болуп, өздөрүн кызыктырган суроолорго жооп алышты. Биз буга чейин Тажикстанда болдук. Алар бизди жакшы кабыл алып, тосуп алышты. Биз ал жакта да өзүбүздүн лекцияларды өттүк. Ошондой эле өзүбүздү кызыктырган суроолор боюнча сурамжылоолорду жүргүздүк. Андан соңку сапарыбыз Кыргызстанда болду. Биз бул жакта шаарларды айланып таанышып чыктык. Бизге абдан жакты. Азыр бизди кызыктырган аймактарда жолугушууларды өткөрүүдөбүз. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн бир акш доллар 48 сом 71 тыйынды түздү, евро 65 сом 83 тыйын, Россия рубли 1 сом 51 тыйын, өзбек сому 2 тыйын, тажик сому 10 сом 30 тыйынга барабар болду. 28 сентябрда түнкүсүн Чүй, Ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Баткен областында түнү 15, күндүзү 29 градуска чейин жылуу. Ош облусунда түнү 15, күндүзү 30. Жалал Абад областында да түнү 15, күндүзү 30 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын областында түнү 6, күндүзү 27 градуска чейин жылуу. Талас областында түнү 8, күндүзү 25. Ысык көл облусунда түнү 11, күндүзү 21 градуска чейин ысык. Чүй облусунда түнү 15, күндүзү 26 градуска чейин жылуу. Бишкекте 28 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнү 12-14, күндүзү 23-25 градуска чейин жылуу. Ал эми Ош шаарында 28 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 28-30 градуска чейин жылуу болот.